Бул жерде албетте эч кандай принцип жок. Атамбаевда ишене турган бир дагы эми мындай акылдуу эмес, бир намыстуу дагы мындай бир соо киши ишенбейт бул кишиге. Ошондуктан бул кишинин дагы али алдыда мен билесиздер көп мына айлардан эмес, жылдардан бери айтып келатам. Бунун эбегейсиз кылмыштары моралдык жактан дагы, саясий жактан дагы и кылмыш жаза кодекси боюнча дагы жооп бере турчу, значит, күнүшү али алдыда. Али алдыда. А бул болсо жанагындай кылып туруп, азыр бет тырмоону, анын кайра, значит, эми негизги бунун албетте үмүтү ошол элибизди жанагындай бөлүп жарып, анан баягы эле мурунку бир эмелер менен, значит, жаап эле, анан ошо менен байкуш кыргыз элди алаксытып, анан өзүн жакшы көрсөтүп, анан ар кандай эми булардын мурунку президенттерибиздин азыркы учурда эми кара санатай ою бир. Азыр бир жактан эле бир эмкебиз бузулуп, токтоп, чалынып калсак, анан ошол бул ошондо чыга калат дагы, ошого, значит, ошо менен, значит, өзүнүн бир ишин улантат деген ою ишке ашпайт. Айтат элем, бул албетте чоң трагедия. Бул сюжет мурун деле болуп келген. Мына бул жөнүндө улуу Шекспирлер дагы жанагы король Лир деп туруп жазган, ушулардын баардыгын. Эми бул ушул театрда эле коюлчу бир постановка болушу керек, бирок азыркы саясатка, келечектеги мына азыркы тарыхыбызга Атамбаевдин ролу ойнолду, чекит коюлду. Бул жөнүндө биз театрда эле көрүшүбүз керек. Азыркы элдин 1% Атамбаевга ишенбейт. Атамбаев өзү ооз көптүрүп, мактанып жүргөн байлыгынын булактарын жана алардын мыйзамдуулугун текшерүү зарыл. Атамбаев Түркиядагы мүлкүн сатып байыгам деп айтып жүрөт. Андай болсо ошол акча каражаттары бул жака кандай жол менен келген? Кайсы банк аркылуу өткөн? Же бажыдан өткөрүү үчүн качан декларацияланган деген суроолорго али жооп жок. Ошондой эле Атамбаев досум акча берген, ага тигини курдум, дайыр досум акча берген, ага үй курдум деп айтып жүрөт. Мыйзамдын талабына ылайык Атамбаев андай берешен досторунун аты жөнүн, кайдан, кандай иш менен алектенгенин ачык айтууга милдеттүү. Ал акчалар баңгизат сатып, же дагы башка кылмыш жолу менен алынган жок деген так далил болушу шарт. Ал акчалар үчүн Атамбаев президент катары аларга кандай жолдук кайтарым бергени да маанилүү. Бул жерде коррупциялык түзүм болуп калуусу толук ыктымал.